Только линияларды татып, линияларда Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда катуу жапа чеккен дагы бир айыл Максат айылы. Мында бүгүн электр жарыгын калыбына келтирүү иштери жүрдү. Айылдагы социалдык объектилерди жана 60тан ашык абонентти жарык менен камсыз кылуучу көмөк чордон толугу менен өрттөлгөн. Мындан улам аны алмаштыруу үчүн жеринде адистер авариялык калыптандыруу иштерин жасашууда. Аны менен катар айылдыктардын чыгымдары такталып, экспертизалык аныктоолор жүрүүдө. Максат айылында дагы турак жайлар катары менен өрттөлүп тоналгон. Социалдык жайлардан жаңы гана курулушу бүтүп пайдаланууга берилген 2 кабаттуу мектеп өрттөлүп, жараксыз абалга келген. оңдоо талап кылына турган бул Борбордук айылында бар. Бул потребительдик КТПлар калды. Эл эмес, коммерциялык объекттер ошолор гана калды, ошолордо иштейбиз. 1-2 күндүк жумуштар бар. Ошол эле Максат айылында дагы азыр өрт өчкөн үйлөр боюнча биз ажыраткан жерлери бар, ошолордо да иштейбиз. 1-2 күндүк жумуштар бар. Баткен облусундагы Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал учурунда дагы катуу жабыр тарткан айылдардын бири бул Максат айылы. 1,5 миңдей эл жашаган айылда ушул 3 күндүк окуя учурунда айылдын жалгыз мектеби, Максат орто мектеби толугу менен күйүп кеткен. Мындан сырткары айылдагы жалгыз бала бакча, 93 турак үй, ошондой эле айылдык эмкана толугу менен күйүп керектен чыккан.